Саламатсыңарбы, урматтуу көлдүктөр, сүйүнчү барыңарга. Ушундай көлдүн жээгине келсем, о Green City'de, жаңы пляжда. Ушундай көлдүн жээги толтура малек болуп кетиптир. Бул айланайын бир билбейм канча жыл биз баягы көлдүн жээгинде эле толуп өстүк, бирок ушунча балыкты биз көргөн эмеспиз. Ушунча малекторду бир 40-50 жыл деп эле коеюн. Азыр бул жерде бир баягы эски орус абышкан менен сүйлөшсөм, вообще эч ким көрбөптүр да мындайды. Мынча көп скопление балыкты. Эми ушунча 40-50 жыл болгон балык көрө элек болуп айланайын. Көлдүн жээги, бүт эле көлдүн жээги. Бул бир эле пляждын жээги эмес, бүтүндөй көлдүн жээги биз жакта балыкчыда. Бүт ушундай толтура малек болуп кетти. Карасаңар, бул не дейбиз? Бул жакшы жашаган болот экен да бул. Көлдө балык көбөйсө, бир чоң жакшылыктар Кыргызстан үчүн, ысык көлүбүз үчүн чоң бир жакшылыктарды алып келет деп. Мындай жакшылыкка жорулган бир жакшы нерсе экен да. Карагылачы бул балыктарды, малектор чоңоюп калыптыр. Эми ушул балыктарга көлгө мораторий киргизген биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичка чоң рахмат. Ишине ийгилик өмүрлүк болсун. Мындай көрүнүштү айтып атпаймынбы, 40-50 жылдан бери. Вообще эле эч ким көрбөсө керек мындай. Баягы илгери көрчүбүз немат менен баягы балыктар тартып атканда ушундай кара болуп чыгып калчу балыктар. Анан эми мындай көрүнүштү билбейм, мен таң калып атам, жанатан бери көрүп аябай сүйүнүп таң калып атам.